Чех эл жомогу. Билимдүү Аяш ата. Bir kişi uğulun şahardağı mektepke beret. Bul üçün köp akça tölöйт. Jay gelip balası kanikulga tarayt. Atası uğulunun bilimin tekşertmey bolup, özün ötö bilimdүү sanagan dosuna herçitip barat. Al jay suraşıp, argaysını süйлөшкөн soň dosuna nege gelgen maksatın aytat. Бул жерде мендей билимдүү досу турса, капкаякта шаардан акчасын аябай окутат деген ич күйдүүсү бар тиги досу балага суроо бере баштайт. Kana, çıçkan karmagan janwardын атын aytчы. Мышык. Жок, туура эмес мунун. Анын аты Шамдагай. Аяш ата атайлап эле баланын жообун жаратпай салат. Кабагын бүркөп, башын жайкайт тигинде карап турган атасы. Биз жалбырттатып тамак бышырган нерсе эмне? От да. Туура эмес. Күйгүзгүч. Атанын кабагы карышып жиндене баштайт. Тиги биз эгин сактаган жайды эмне деп аташыбыз керек эле? Аны кампа дейт да. Жок, анын аты Береке. Атасы ачуусу келип тишин кычыратат. Муну байкабаган бала Аяш атасы жөнөкөй суроолорду берип жатканына таң калат. Кийинки суроосун берет. Арыкта шылдырап аккан затты эмне дейт? Суу дейт да. Жок, шылдырама дейт аны. Атасынын буга чындап ачуусу келип, карман албай калат да баласын чыбык менен чыпылдата сабап үйүнө айдап кетет. Bir günü баягы киши досунун үйүнө кетип, кечигет баланы чакыртышат ошондо. Короого киргенде набайчы келин тандырдын гүлүн чыгарып жатканын, анын бутуна мышык сөйкөнүп, жолтоо болгонун көрөт. Бала үйгө киргише болбой, келин мышыктын жонуна гүл себелеп жиберет. Гүлдүн арасындагы майда чоктор мышыктын жүнүн күйгүзүп, терисине жабышат. Байкуш жаныбар аянычтуу үн чыгарган бойдон кампанын үстүнө чыга качат. Ал жерде жайылган саманга от жабышып, жалбырттап күйүп баштайт. Аталарды чакыр кокуйгүн деп келин балага кыйкырат. Бала кирип барып, энтиккен бойдон кырсык тууралуу билдирет. Ата, Шамдагай күйгүзгүчтү көтөргөн бойдон Берекенин үстүнө чыгып, саманга күйгүзгүч жабышты. Ага тезирээк шылдырак чачыш керек. Эмне? Атасы менен Аяш ата эч нерсе түшүнбөй аңкайып балага карашат. Шамдагай күйгүзгүчтү көтөргөн бойдон Берекенин үстүнө чыгып, саманга күйгүзгүч жабышты. Ага тезирээк шылдырак чачкыла. Эмне? Ой, эмне эле деп атасың, эй? Түшүнүктүү айтчы. Саманга эмнени чачыш керек? Берекенин үстүндөгү саманга жабышкан күйгүзгүчкө шылдырак чачыш керек. Болгула деп атам. Ой, могу бала сообу деги. Кайсы тилде сүйлөп атасың? Түшүнбөгөн эки доско бул эми күлкүлүү сезилет. Жүнү күйгөн мышык кампанын үстүнө чыга качып, саманды өрттөдү. Тезирээк суу чачкыла деп атам. Ошондо гана экөө чуркап чыгып өрттөчүрө башташат. Бирок кеч болуп калат. Каяктан да баланын билимин сынамыш этип, кынтыктап атасына сабаттым эле. Деп Аяш атасы күйүп бүтүп саңырсып жаткан кампаны карап, өзүн өзү башка койгулаптыр. Ушундан кийин ал көрө албастык кылганына өкүнүп, өзүн билимдүү санабай калыптыр. Которгон Кубанычбек Аркабаев. Көркөм окугандар О Шакир менен Назгүл Бейшеке.